ынтымақтың эфирин кабар маалымат программасы менен улайбыз. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылышыбыздын кыскача түрмөгү менен таанышып алыңыздар. УКМК тарабынан Кулунду чек ара тозотунун башчысы пара менен кармалды. Өкмөт башчы саламаттыкты сактоо министрине жана стат катчысына ишиндеги кетирген кемчиликтери үчүн сөгүш берди. Президент Сооронбай Жээнбеков Венгрияга иш сапары менен барды. Президент бүгүн Будапештте Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан менен жолугушту. Андижанда кыргызстандык айдоочу 2 өспүрүм кызды сүзүп, өзү да каза болду. Бүгүн 29 сентябрга карата Кыргызстандын аймагында дагы 167 адамдан коронавирус жана пневмония оорусу аныкталды. Муну менен пандемия башталгандан бери өлкөдө COVID-19 диагнозу жалпы 46 522 адамдан аныкталганын Саламаттыкты сактоо министрлиги билдирди. Жаңы катталгандар Бишкек шаарында 9, Ош шаарында 5, Чүй облусунда 15, Ош облусунда 38, Талас облусунда 1, Нарын облусунда 2, Ысык Көл облусунда 11, Жалал-Абад облусунда 31, Баткен облусунда 55 адам. Соңку суткада вирустан каза болгондор катталган жок. Коомдук жайларда, транспортта, коомдук тамактануу түйүндөрүндө, соода аянттарында санитардык эпидемиологиялык коопсуздук чаралары күчтөндүрүлдү. Бул туурасында Республикалык ыкчам штабтын кеңешмесинде айтылды. Премьер-министр Кубатбек Боронов өлкөнүн бир катар райондорундагы тургундар арасында коронавирустук инфекциядан жабыркагандардын санынын өсүшүнө байланыштуу тынчсыздануусун билдирди. Буга катар ал санитардык чаралардын жана киргизилген тыюулардын сакталышына жетишсиз жана натыйжасыз көзөмөл жүргүзгөндүгү үчүн жергиликтүү бийлик органдары жана ички иштер органдарынын ишин сынга алды. Ошондой эле премьер-министр саламаттыкты сактоо министри Сабиржан Абдикаримовго мамлекеттик сатып алуулар боюнча тийиштүү көзөмөл жүргүзбөгөнү үчүн, ал эми саламаттык сактоо министрлигинин стат катчысы Калысбек Шадыхановго мамлекеттик сатып алуулар боюнча тийиштүү деңгээлде иш алып барбаганы үчүн сөгүш берди. Баткен облусу боюнча 28 сентябрда эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу кабыл алынган чечимдер республикалык штабтын тапшырмасы менен кайрадан каралып чыкты. Анда жерлерде райондук администрация жана шаардык мэрияларга кайрылган коомдук транспорттун айдоочуларынын жана жергиликтүү тургундардын кабыл алынган чектөөлөр алардын турмуш шартына түздөн-түз таасир этерин эске алынган. Мындан улам облустук штаб санитардык талаптарды сактоо менен иштөөгө уруксат берди. Бирок облуста катуу көзөмөлдөгү беткап режими жана той аштарга болгон чектөөлөр күчүндө калды. Ал эми базарларда, соода борборлорунда, дүкөндөрдө, тамактануучу жайларда, коомдук жайларда санитардык талаптардын аткарылышы боюнча күн сайын рейд жана дезинфекциялоо иштери жүрөт. Баш ийбегендерге мыйзам чегинде чара көрүлөт. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков бүгүн 29 сентябрда Венгрияга расмий визитинин алкагында Будапешт шаарындагы Баатырлар аянтына гүл чамбар койду. Иш-чара ардактуу кароолор ротасынын катышуусу менен аскер оркестринин коштоосунда өттү. Мамлекет башчысы венгер мамлекеттүүлүгүнүн калыптануусуна салымын кошкон белгилүү венгер ишмерлери менен инсандардын элесине таазим кылды. Баатырлар аянты Будапешт шаарынын эң маанилүү аянттарынын бири, ЮНЕСКОнун бүткүл дүйнөлүк мурастарынын бир бөлүгү болуп саналат. Андан соң Будапешт шаарындагы Кармелита сарайында Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбековдун Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан менен расмий жолугушуу аземи болуп өттү. Ардак кароол тизилип, Кыргызстан менен Венгриянын гимндери жаңырды. Президент Сооронбай Жээнбеков жана Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан ардак кароолду жана улуттук атчандар отрядын көрүп чыгып, делегация мүчөлөрүн тааныштырышты. Аскердик оркестрдин салтанаттуу маршынын жаңыруусу менен аскердик сый-урмат аяктап, андан соң Кармелита сарайынын фойесинде кол алышуу жана сүрөткө түшүү аземи болду. Андан кийин тараптар эки тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелерин талкуулоо үчүн тар чөйрөдөгү сүйлөшүүлөргө киришти. Эске салсак, президент Сооронбай Жээнбеков кечээ 28 сентябрда премьер-министр Виктор Орбандын чакыруусу менен Венгрияга жооп катары жасалган сапар менен барган. Мамлекеттик чек ара кызматынын кызматкери пара берүү учурунда кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кабарлады. Маалыматка караганда 2020 жылдын сентябрь айында УКМКнын кызматкерине 40 000 сом акча каражатын берип жаткан учурунда мамлекеттик чек ара кызматынын Кулунду чек ара заставасынын башчысы 1992 жылы туулган Жаран кармалды. Кармалган адам коңшу өлкөлөрдөн аткезчилик менен келген жүктөрдү өткөрмө посттордон мыйзамсыз өтүүсүнө бөгөт койбоо үчүн акча сунуштаган. Бул факт боюнча
Баткен гарнизондук аскер прокуратурасы тарабынан кылмыш жаза кодексинин 319 беренеси боюнча сотко чейинки иштер козголду. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Өзбекстанда кыргызстандык айдоочу катышкан адам өлүмүнө алып келген жол кырсык катталды. Бул тууралуу бүгүн 29 сентябрда Өзбекстандын ички иштер министрлигинин сайтына жарыяланды. Окуя кече 28 сентябрда болжол менен саат 17:20 чамасында Андижан облусунун Санабат айылында болгон. 28 жаштагы кыргызстандык Volvo жүк ташуучу унаасын башкарып бара жатып, карама-каршы тилкеге чыгып, жолдун жээгинде бара жаткан жөө жүргүнчүлөрдү сүзүп кеткен. Андан кийин жүк ташуучу унаа турак жайды сүзүп токтогон. Кырсыктын кесепетинен 10 жана 3 жаштагы кыздар жана айдоочу каза болду. Аталган факт боюнча Өзбекстандын жаза кодексинин 266 беренесинин негизинде кылмыш иши козголду. Аймактарды өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана балдарды колдоо жылынын алкагында республиканын аймактарында көп жылдардан бери чечилбей келген көйгөйлөр чечилип, элеттиктер үчүн мыкты шарт түзүлүүдө. Маселен, Сүлүктүү шаарында таза суу, жол маселеси чечилүү алдында турат. Дүйнөлүк банк жана республикалык бюджеттен каражат бөлүнүп, 2018 жылы Аристин шаарларды өнүктүрүү долбоору ишке кирген. Анын алкагында Сүлүктүү шаарына үзгүлтүксүз таза суу жеткирилери пландалууда. Ошондой эле ички жолдорду асфальт төшөө көрсөткүчү да 100% жакындап калды. Ана азыр турган жайыбыз прачечный. Ушул жердеги 17 подопечныгыбыз бар. Ушул бардык үстү баш кийими, жата турган бельесин күндө жууп, тазалап, үтүктөп берип турат. Сүлүктүү шаарындагы улгайган жана мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын үйүндө күнүнө кеминде 500 литр суу керектелет. Анткени 17 жаранга 4 маал ысык тамак даярдап, жумасына 2 жолу мончо иштетип, кийим-кечени жууп турууга эле ушунча көлөмдө суу кетет. Ошондуктан таза сууга болгон муктаждык чоң, бирок суу үзгүлтүксүз бериле бербейт. Бир жайда авария болуп калса, 20 күн, 1 айлап суу келбей калып, водовоз менен ташыганбыз биз. Ошентип кыйналчу элек. Кышта тоңуп калчу эле. Азыр эми мына программа боюнча кошулган суудан проблема жок азыр. Шаардагы негизги көйгөй бул таза суу жетишсиздиги. Тургундарга жумасына 2 жолу, анда да 2 сааттан гана суу берилет. Мунун себебин адистер суу түтүк жана куурлардын эскиргени менен түшүндүрөт. Турбалар эскирген көп жылдан бери. Көчөлөрдө суулар агылып, анан көчөдөгү колонкалар сынып, ошондой себептен суу аз сакталып, ал жакта аз болчу эле да. Бул маселе эми чечилмей болуп, Дүйнөлүк банк жана республикалык бюджеттен каражат бөлүнүп, 2018 жылы Аристин шаарларды өнүктүрүү долбоору ишке кирген. Анын алкагында Сүлүктүү шаарына үзгүлтүксүз таза суу жеткирилери пландалууда. Утечкалардын баары токтойт, көчөдөгү колонкалар жок болот. Ар бир үйгө кирип, суу эсептегичтер орнотулгандан кийин жабылат, үнөмдөлүп, дайыма 24 саат бою суу берилет деген үмүтүбүз бар. Таза суу 45 чакырым алыстыкта жайгашкан аймактан келет. Ошондуктан бул аралыкка жаңы түтүктөр орнотулду. Мындан сырткары шаардагы ички куурлар жаңыланып, суу кампаларда ремонт иштери жүргүзүлдү. 6 суу кампасы капиталдык ремонттон өткөрүлдү. Алардын ичинен 2-сү жаңы курулду. Бул 150 кубтук металл темирден болгон суу кампасы, анан 100 кубтук дагы бир темирден болгон суу кампасы бүтүрүлүп, бүгүнкү күндө ишке берилүү алдында турат. Анын долбоордук баасы 252 миллион сомду түзгөн. Биринчи фазасы 100% аяктап калды. Анда 60 миллион сомдук жумуш аткарылып, мурда кошулбай калган аймактарга суу тартылат. Муну менен Сүлүктүү шаарына толугу менен таза суу тартылат. Сүлүктүү шаарында бир гана таза суу эмес, ички жолдорго асфальт төшөө көрсөткүчү да 100% жакындап калды. Калаада ички жолдун жалпы узундугу 10 чакырымды түзсө, анын 5 чакырымы асфальтталган болчу. Былтыркы жылы да ички жолдорго көңүл бурулуп, оңдоого муктаж көчөлөр жаңыланды. Быйылкы жылда ушул өкмөттөн бөлүнгөн акчага Кыргыз Республикасынын жолдор жана транспорт министрлигинен бөлүнгөн акчаларга 2 километр, андан сырткары дем берүүчү гранттан 540 метр асфальт төшөө иштерин бүгүнкү күндө аяктап бүтүрдүк. Кийинки жылы дагы 2 чакырым жолду жаңылоо пландалууда. Муну менен Сүлүктүү шаарынын ички көчөлөрү 100% асфальтталып калат. Феруза Ашымбаева, Айбек Үсөнұлы, Бексултан Абиев, ынтымак.
Кышы узак жана алдаганча катаал Нарын облусуна быйыл жалпысынан 98.816 тонна көмүр керектелет. Мунун 20.000 тоннага жакынырагы бюджеттик мекемелерге эсептелген. Бирок азырынча отун ташуу жайбаракат жүрүүдө. Кырдаалдын мындай жагымсыздыгына Каржы министрлигинин мектептерге, саламаттыкты сактоо жана маданият мекемелерине делинген 3.577.000 сомду азыркыга дейре бөлбөй жаткандыгы себеп. Ошондой эле жакында эле Дыйкан Каракечи жолунун 37-чакырымына түшкөн жер көчкүсү да ахвалды ого бетер хоордотту. Бактыга жараша өткөн аптанын ишембисинде Кабак көмүр бассейниндеги Каракече тилкемине айланма жол ачылып, абал бир аз жеңилдеди. Антсе да мында келишкен унаалардын 10% гана Нарын тарапка багыт алары белгилүү болду. Ошол эле учурда техникалык жана башка мүмкүнчүлүктөрү кеңири Шарбон ишканасынын ушул кезге дейре тазалоо жумуштары менен алектенип жаткандыгы түшүнүксүз. Андыктан негизги күч мамлекеттик Каракече объектисине түшүп, 20.000 ичинде эле 50.000 тонна көмүр жөнөтүлдү. Эгер андагылардын көздөгөндөрү жакын арада жүзөгө ашып, механикалык парк жаңы кубаттуулары менен толукталса, эмгек өндүрүмдүүлүгү алда канча артмакчы. Азыр өзүбүзгө тиешелүү 3 экскаватор бар, башкасы аренда экскаваторлорду алып иштеп атабыз. Быйылкы планыбызга бир жакшы чоң экскаватор, азыр бир 10 хоо алалы деген жакында тилегибиз бар да. Аталган ишкана ушул жылы 650.000 тоннага көмүр казууга милдеттенсе, бүгүнкүгө анын 20.000 муктаж мекемелер менен жеке менчик секторундагыларга жеткирилди. Айтмакчы, мында ар кандай мыйзам бузууларды жана коррупциялык көрүнүштөрдү алдын алуу максатында 26 жерде видео көзөмөл орнотулган. Натыйжада бир кездегидей күндөп-түндөп кезек күтмөй жана эң башкысы криминалдык топтордун өзүн билемдиктери кескин кыскарган. Көмүр кезек болуп атат жакшы. Абдан мыкты. Алды дагы кезек, 3 дагы кезек, 5тен дагы бат кетип атат, жакшы болуп атат көмүр буюрса. Аябай мыкты да. Очередте эле шүгүр байке, илгерки караганда азыр аябай эле сонун байке, очередте эле бат эле кетип атат машиналар, бат келип жакшы бар байке. Зыңк болуп атат байке. Анткени менен айланма жолдун ачылышы менен Каракече тилкемине унаалар көп топтолуп, аларды тейлөө кошумча күчтөрдү талап кылууда. Ушундан улам отун өндүрүү жана аны жүктөө күндүр-түндүр жүрүүдө. Ошого жараша көмүр казуучуларга бардык шарттар түзүлүп, олуттуу кем карыштар деле жок. Азыр бизде чечилбеген маселе жок. Чечилбеген маселе жок да. Тамак аш боюнча 4 маал ызык тамак, 4 маал. Алма, чөлмө дегендерди бир кайсыбак болсо да жеп, чай пайларын кайсыбак болсо да күн бүтүндү чай кайнап турат, ичип кете беришет. Жармасын ичип кете беришет. Жаткан жерлери бүт бары 2 киши жатат бир комнатада. Жулуу комнаталары. Колдогу маалыматтарга таянсак, Нарын областында кара алтын өндүрүүнүн көлөмүн көбөйтүү менен бирге эле 68 көмүр кампаларын уюштуруу болжолдонгон. Быйыл жазында күтүүсүздөн жааган кардын кесепетинен жаңгактар түшүм берген жок. Жыл сайын ушул мезгилде тоо койнунда жашаган элеттиктер жаңгак терип, кышка камданышчу. Эми болсо жалгыз үмүт мал жандык менен чет өлкөдө мигрант болуп иштеп жаткан уул кыздарында. Ал эми жаңгактын түшүмү болбогонуна карабастан, токойчулар ижара акысын келишимге ылайык жыйнай берет. Теманы Кабылбек Көчкөнбай уулу улантат. Майрам Нуркулова жыл сайын ушул мезгилде токой арлап кыздар менен жаңгак терчү. Арстанбап ата токой чарбасынан ижарага алган 200 түптөй жаңгагынан 500 килограммдан 1 тоннага чейин түшүм алчу. Быйыл болсо жаңгактардын бүчүрүн үшүк алып, такыр мөмө ала алган жок. Быйыл ушул мезгилсиз кар жаап койгонуна байланыштуу ушул жаңгагыбыз болбой калды. Биз эми тоодо жашайбыз, биздин негизги кирешелерибиздин бири жаңгак болчу эле. Жаңагыбыз быйыл болбой калды эми. Мал да кармайбыз, ооба, балдарыбыз Россияда иштеген балдарыбыз бар. Арстанбап ата токой чарбасында эле Нуркулова сыяктуу жаңгак токойду ижарага алгандардын саны 1400дөн ашат. Алар түшүм болсо да, болбосо да келишимге ылайык токойдун ижарасын төлөшү зарыл. Гектардын азыр 192 токтомдун негизинде формула менен чыгарылган бу. Токой, жаңгак токойлор 3кө бөлүнүп, 3 типке бөлүнүп чыгарган. Ошо орточо 1,5 миң тегереги. Гектарына 1,5 миң сом орточосу. 1950 сом болот, 1755 сом болот. Анын үчүнчүсү арзаныраак, ошондой ортосу 1,5 миң тегереги. Жаңгактардын түшүм бербей калуусу токойчуларды да бир топ түшүккө салат. Анткени жыл сайын ижарачылардан урук катары сапаттуу жаңгактарды алып, көчөт даярдалат. Быйыл түшүм болбогондуктан урук да жок. 2019-20 жылга план тапшырманын негизинде 30 гектар айылга жаңа көчөтүн олтургузганбыз. А питомникке 1 гектар 10 соток жерге көчөтканага көчөт
уруктарын сепкенбиз. Токой уруктарын. Быйыл канча? Быйыл деле ошол планды аткарабыз. Эми быйыл жаңагыңыздар жок экен, кандай кыласыздар? Жаңак жок, эми аракет кылабыз эгишке. Базардан болсо эми алып эгебиз дейм. Адистер жазында жааган кардан облус аймагындагы бардык жаңак токойлору жабыркап түшүм болбой калганын айтууда. Белгилей кетсек, жаңак токойлордун эң ириси Базаркоргон районундагы Арсанбоо ата токой чарбасы. Аталган токой чарбада 3200 гектар жаңак бар. Кабылбек Көчкөнбай уулу, Тынчбек Доолдаев, Жалал Абад облусу. Саламаттык сактоо тармагын кантип өнүктүрүү керек? Дал ушул темасында бүгүн Ош шаарында коомдук активисттер жана жогорку кеңешке аттанып жаткан саясий партиялардын талапкерлери ортосунда талкуу болду. Анда медицина тармагы пандемия учурунда алсыз экендиги байкалгандыгы айтылды. Мындан улам мындай оорулардын алдын алуу үчүн алгач дарыгерлердин санын көбөйтүп, медицина тармагында окуган студенттерге шарт түзүп, аларды чет өлкөгө кетирбей, айлык маяналарын жогорулатып Кыргызстанда алып калуу керек деген сунуштар айтылды. Ошондой эле кандай гана оору болбосун медициналык жабдуулар менен ар бир оорукананы камсыздоо зарыл экендиги да сунушталды. Мындан сырткары коомдук активисттер талапкерлердин медицина тармагын өнүктүрүү боюнча программаларына кызыгышты. Эми биз тараптан чындап айтканда бул өнөкөт оорулар, бул социалдык оорулар да. Социалдык оорулар буга деген бир гана медициналык кызматкерлер дин эле аракетинде булар оорулар айыгып кетпейт. Буларга ар түрдүү жардам керек. Бул социалдык жардам, юридикалык жардам, психосоциалдык жардам. То есть ошол жардамдарды мындайча айтканда бир эле медициналык кызматкерлер өздөрү эле ошол нерселерди көрсөтө албайт экен да. Аларга ошондой жардамдарды көрсөтсө, алардын жашоо турмушу жакшырат дагы, анан башка жарандарга ушул өнөкөт ооруларды өткөзбөйт деп ойлойбуз да. Ошого байланыштуу биз айтат элек, социалдык жардам. Мына мисалы үчүн көпчүлүк туберкулез менен ооруган, ВИЧ менен ооруган жарандар жөлөк пулдарын ала алышпайт. Себеби дегенде көп жанагындай бюрократиялык жанагындай немелер бар. Алардан өтө алышпайт. Документтери жок. Ошолорго жардам керек да. Анан ошондой жардам болуп кала турган болсо, алардын жашоо турмушу жакшы болот эле да. Анан эпид ситуацияга да мындайча айтканда азаят беле деген ойду айтат элем. Алдыда шайлоо өнүктүгүнүн алдындагы партиялардын үгүт кербенинен алынган жаңылыктар менен Самара Шырбаева тааныштырат. Саламатсыздарбы? Мекеним Кыргызстан партиясынын үгүт кербени Ош облусунун Нокат районуна жетти. Партиянын Ибрагим Жунусов, Искендер Матраимов, Алишер Козуев баштаган талапкерлеринин тобу Нокаттык шайлоочулары менен жолугушту. Өлкөнүн башка көпчүлүк аймактары сыяктуу эле Нокат районунда да чечилбеген социалдык маселелер арбын. Аймакта тышкы миграцияга байланышкан маселе да курч. Иш жоктугунан элдин көбү жакынкы чет өлкөлөргө иш издеп кеткен. Мекеним Кыргызстандын тизмеси менен жогорку кеңештин депутаттыгы үчүн ат салышып жаткан ишкер Акжол Жоомарт уулу жергиликтүү тургундарды жумуш менен камсыздоо үчүн бир нече ири жана чакан тигүү цехтерин ачууну сунуш кылды. Анын айтымында мындай кадам сыртка агылып жаткан жумушчу күчтүн санын азайтууга өбөлгө болот. Кыргызстандын өнүгүүсүнө биз сөзсүз өндүрүш курушубуз керек. Азыркы суроодагы ушул кыргыз мамлекетин өнүктүрүү үчүн бир цех курайын деп атат. Биз качан өндүрүштү көбөйткөн болсок, кыргыз мамлекети сөзсүз өнүгөт. Сиздер үчүн кызмат кылабыз деп баратабыз. Алла бизге келечекте жакшы иштерди жасаганга бизди насип кылсын, жакшы иштерди кылалы биз. Дагы бир талапкер Искендер Матраимов нокаттыктарды партиянын алдыга койгон максаттары менен тааныштырды. Саясий биримдиктин программасы өлкө ичиндеги бардык маселелерди камтып, аларды чечүү жолдору да каралган. Мисалы, жогорку кеңеш депутаттарынын санын 2 эсеге кыскартып, мамлекеттик органдардагы бири-бирин кайталаган функцияларды жоюу зарыл. 120 депутат керекпи, керек эмеспи деген менде да коюп болдур. Бирок мен ушу элдерге кошулуп, биздин партия эртең Уда кааласа жеңишке жетип барсак, 120 депутаттын жарымы кыскартабыз деп биз силерге убада беребиз. Себеби бизге 60 депутат жетет экен. 60 депутат менен ушу кыргыз элине колунан келген жардамын, кыргыз мамлекети үчүн жардамын ушу 60 депутат бере берсин. Мамлекеттин өнүгүүсүнө түрткү боло турган тармактардын сап башында айыл чарба тармагы турат. Мекеним Кыргызстан саясий партиясы агрардык секторду өнүктүрүү сунуштарында эл алдына алып чыкты. Саясатчылар дыйкандарга өрөн себи учурунан тарта аны жыйнап сатууга чейин мамлекет колдоо көрсөтүп туруш керектигин белгилешти.
Мекеним Кыргызстан партиясынын командасында бүт барды жакшы билимдүү, илимдүү, тажрыйбалуу жаштар чогулган. Команда энергиясы толуп турган, бардык жок дегенде мамлекеттик кызматта 10 жыл, 15 жыл, 20 жыл, 40 жыл иштеген адистер менен топтолгонбуз командабыз. Ноокат районунун көпчүлүк тургундары алдыдагы шайлоодо кайсы партияга добуш берерин жашырышкан жок. Алар Мекеним Кыргызстан партиясында буга чейин эл үчүн ак кызматын өтөп келе жаткан талапкерлер чогулгандыгын белгилеп, шайлоодо дал ушул саясий биримдикти колдоорун билдиришти. Мекеним Кыргызстан. Мекеним Кыргызстан. Мекеним Кыргызстан. Мекеним Кыргызстан ар бир кыргызстандыктын партиясы. 4 октябрда 4 номерди тандаңыз. Өлкө келечегин аныктай турган шайлоого саналуу гана күндөр калды. Кыргызстан партиясынын үгүт кербени 7 дубанда тең уланууда. Аймактар ар башка болгону менен андагы жашоочулардын көйгөйү бир. Баткендин Кулунду айылында жана Кара суунун Акташ айылында өткөн жолугушуу тууралуу кийинки материалда сөз болсун. Министрлик, агенттик сыяктуу мамлекеттик мекемелер Бишкекте жайгашкандыктан алыскы аймактардагы көйгөйлөр борборго түз жете бербейт. Айрыкча чек ара кызматы. Коопсуздук боюнча вице-премьер түштүктө отурушу керек. Ошондой эле чектеш жайгашкан айылдардын жашоо шарттарын жакшыртуу зарыл. Ал үчүн тургундардын пенсия пособияларын 50%га чейин көбөйтүү керек. Бул Кыргызстан партиясынын программасында жазылган аткарыла турган пландардын бири. Ошол жакта лейлектин элини билген, лейлектин эли менен кошо жашап жүргөн гана адамдар ушул проблемаларды чечет. Чегара маселелерин кандай чечиш керек? Аны биз Кудай кааласа билебиз. Мына биздин партиянын программасында бүт ошол Бишкекте отурган чоңдорду чегарага алып келип Баткенге бардыгын ошолдордун ошто чегарага жайлашыбыз керек. Дагы бир маселе сугат суунун жетишсиздиги. Кара суу районунун Акташ айылынын тургундары дыйканчылык менен жан багышат. Бирок суу талаага толук жетпегендиктен багбандар белгиленген түшүмдү ала албай убара. Баба дыйкандын мээнети акталышы үчүн кооператив түзүү керектигин Кыргызстан партиясы сунуш кылат. Эгер бириккен эл болсо, ошол жерлерге биз өтө 4%-дын тегерегиндеги кредиттерди берип, техникаларды, лизингтердин дагы бааларын өтө төмөн кылып, көптөгөн жеңилдиктерди, мисалы, ошол тамчылатып сугарууга кеткен тетиктерди баарын ошол бир көп бекер эмес, баягы срок, бир белгилүү бир срокко берели, түшүм алып, өзүн актай баштаганга чейин берели деген жакшы пландарыбызды коюп келатабыз. Мындай көйгөйлөр өз көзүң менен көрүп, жон териң менен сезгенде гана бат чечилет. Илимбек Кубанычбек уулу Акташ айылынын тургуну. Элди түйшөлткөн маселелердин баарынан кабардар. Кыргызстан партиясынан аттанган эң жаш талапкерлердин бири. Экенине карабай, буга чейин эле айылдын бир топ көйгөйлөрүн чечип берген. Элибизге биринчи очуртта билесиздер, ким кайсы жерден чыкса, ошол жерди оңдоп, ошол жерди түздөйт. Айылыбызда толтура жетишпеген маселелер бар. Ошолорду колдон келишинче сиздердин кеңешиңиздер менен, сиздердин сунушуңуздар менен иштеп бергени аракет кылабыз. Жыйын теринге карабай, Кыргызстан партиясынын колдоочулары талапкерлерди жылуу тосуп алып жатышат. Анткени алардын Кыргызстан партиясына болгон ишеними жогору, үмүтү чоң. Алдыга жол программасы менен таанышкан Жалал Абад облусунун тургундары Республика партиясын колдой тургандыктарын билдиришти. Себеби партиянын программасындагы саясий, социалдык жана экономикалык реформалар өлкөгө олуттуу өзгөрүүлөрдү алып келип, ар бир жаранды жашоо деңгээлин жогорулатат. Эл шайлоо бюллетенинде 14 номер менен бараткан Республика партиясына үмүт артып жатышканын билдиришти. Административдик территориалдык реформаны өткүзөбүз деп атабыз. Биз райондорду чоңойтуп, райондук акимдерге ыйгарылган укуктарын кеңейтип, жергиликтүү социалдык маселелерди чечүүдө укуктарын алат, жоопкерчиликти да алат. Кыргызстанда 7 губернатор, ошол областтык ар кандай өкүлчүлүктөр бар. Бул стат комитет, салык инспекция жана башка органдардын. Алар бүгүн райондон кагазды республика жөн эле ташып жүрөт. Биз ал структураны жоюп, ал структураларды миллиардтан ашык каражатты үнөмдөп,
бюджетке жөнөтөбүз. Ал пенсияларга, жөлөк пулдарга жөнөтүлүп, алардын өлчөмү көбөйөт. Андан кийинки чоң олуттуу реформалардын бири улуттук коопсуздук комитетин жоёбуз. Чалгындоо маселесин караган, террористтерге каршы күрөшкөн кызмат болот. Активист жарандар, врачтар сүйлөп койсо барып кечирим сураткан ГКМнын кереги жок бүгүнкү күндө бизге. Эгер ошончолук кыйын болуп оперативный иштесе, кечээки партиянын лидерлери башка мамлекетке кошулабыз деп аткандарга чара көрүш керек болчу андай ГКМ. Кээ бир партиялар айылдарга барып газон куруп беребиз деп атат. Өзүңөр ойлоп көргүлө. Ошону менен биздин айылдагы турмуш оңолуп кетеби? Же биздин медиктерибиздин, мугалимдерибиздин айлыктары, зарплаталары көтөрүлөбү? Көтөрүлбөйт муну менен. Газонду куруп берет. 5 жылдан кийин ошол партия дагы келет шегерде шайласаңар. Мени шайлап бергилет. 5 жылдан кийин эмне дейсиңер? Газонубуз эскирип калды, кайра ремонт кылып бер дейбизби? Эл менен соодалашкан талапкер эртең мамлекеттин келечеги менен соодалашат. Бизге эмне керек? Утурумдук бир маселенин чечилиши керекпи же мамлекеттин тагдыры жалпы бир системанын өзгөргөнү керекпи? Республика партиясы келечекти курууда бекем бир мыкты бир системаны түзүүгө бел байлайт. 4 октябрь күндү биз кайра артка кайтара албайбыз. Туура тандооңузду кылып бериңиздер. Алдыга жолду тандап бериңиздер. Республика партиясын тандап бериңиздер. Жогору жактын айтканын жасай берген, аткара берген депутаттардын кереги жок. Мамлекетибиз алдыга чыгыш керек. Ошон үчүн Республика партиясы ошол ийгиликтерге жетет деп ойлойм. Булардын программасы жөнөкөй, элге жакын, түшүнүктүү. Республиканы колдойбуз. Мен алдыга жолду тандайм. Мен келечекти тандайм. Республика ватанына турган партия алдыга жолду тандайм. Сиздер бүгүнкү күнгө даярдалган шайлоо жаңылыктары менен тааныштыңыздар. Эфирде кесиптешим улантат. Мына ушундай кабарлардын топтоо менен бүгүнкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Саламатта калыңыздар.